мына ушундай биз бөбөктөрүбүздү дагы сүйүнттүк. Таң эрте алар дагы жылуу төшөктөн туруп турбай биздин ушул эл каналын көрдү деген үмүттөбүз. А биз болсо түз эфирдеги программабызды улантабыз. Азыр биздин студияга келген сыйлуу коногубуз бар. Жогоруда биздин жаңылыктардагы кесиптешибиз дагы биздин тил майрамын жакында майрамдайбыз. 30 жыл толду деп сиздерге маалымат берип отурду. Андыктан ошол тил майрамын урматына биз студияга конок чакырганбыз, тааныштыралы. Ооба, мына студиябызда ардактуу десек ардактуу, салмактуу десек салмактуу биздин коногубуз келип отурат. Кыргыз Түрк Манас университетинин түрк тили боюнча мугалими Хусейин Сатыжи оглу келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Сиздин да кутмандыктарыңыз менен. Маанайыңыз кандай? Жакшы, абдан жакшы. Бүт кыргыз элинин дагы, кыргыз туугандардын дагы кутман таң менен. Эң сонун, негизи таңды кандай тососуз? Таң сиз үчүн кандай башталат? Таң мен үчүн жакшы башталат. Биринчиден ойгонуп, тазаланып, жаңы күнгө жакшы маанай менен, жаңы энергия менен Жумушка жөнөйсүз. Жумушка жөнөйм. Мынакей жумуш деп калдык. Сизди биздин телегөрүүчүлөрүбүз дагы көрүп, багы биздин туугандарды эфирге чакырыптыр деп атат. Бирок ошентсе дагы кыргыз тилинде сүйлөө. Сиз үчүн канча убакыт болду? Кыйынчылык жаратпадыбы? Тил үйрөнүү боюнча сөз кылалы деп турабыз. Сизди ошон үчүн студияга чакырдык. Анткени эчен ашу ашкан тил, элибиз барктап баккан тил. Элдигин элим жоготпой, энеден барктап баккан тил. Эр төштүк Жаңыл Курманбек эпостун баары баткан тил деп айтабыз. Биздин кыргыз тилибизге 30 жыл толуп отурат. Сиз кыргыз тилин качан үйрөндүңүз? Мен кыргыз тилини Кыргызстанга келгенимде 3 айдын ичинде үйрөнүп калдым. Мен 2004-те бара келди. 2004-те Кыргызстанга студент болуп келдим. Кечиресиз. Кыргыз тили биздин үчүн чет тил эмес, кыргыз тили биздин тектеш тилдеримизден бири да. Өз эне тилимиздей бир тил да. Ыйык менин көз карашымда. Мен студенттериме дагы, окуучуларымга дагы кыргыз тилини билбегендер дагы үйрөнсүн, кыргыз тилини сыйласын деп ар дайым кеңешем. Өзүңүз кыргыз тилден азыр тил үйрөтөсүз, негизи балдарга. Балдарга тил үйрөтөсүз, кыргыз балдарына. Бирок биздин милдетибиз кыргыз тилин да коргош, жайылтыш, ошол себептен тилдин мааниси мамлекеттин жашоосунда, элдин жашоосунда, келечегинде аябай маанилүү да. Тил жоголса, эл жоголот. Тарыхка карасак канча элдер жоголуп кетти. Тилини сыйлабаган элдер бири-бири менен башка тилдерде маектешсе, бири-бирлеринин ичинде башка тилдерде маектешип калса, бири-бирини түшүнбөп, өз маданиятыны унутуп жоголуп кеткен элдер бар да. Бул маданияттын элдин келечеги дагы тилди ташыган нерсе да бул. Жакшы, мына негизинен чет жактан келгендер, коноктор биздин Кыргызстанга түшкөндө эле кыргыз тили эмес, башка тилде, кыргыздар дагы башка тилде көбүрөөк сүйлөгөнүн айтып келишет да. Мен кыргыз тилин үйрөнөйүн деп келдим эле. Бул жактагылар башкача сүйлөйт экен дегендер дагы угуп калабыз да, коноктор ушунчалык. Мына сизге окшоп 3 айда, 6 айда үйрөнгөндөр бар. Үйрөнбөй эле өмүр бою жашап атып, өмүрү кыргыз тилин билбегендер дагы бар. Биздин иш кагаздар да башка тилде экенин билесиз. Сизге кандай болду? Жаңы келгенде сиз Кыргызстанга келатам, кыргыз тили баары кыргызча сүйлөйт болуш керек деген ойдо келдиңиз беле? Кандай кабыл алдыңыз? Мен биринчи менин көз карашымда биз мектеп китептеринде окуганбыз да. Өз ата журтубузга келдик. Ата журтубузда кыргыз тилини ыңгайлуу үйрөнүп калабыз деп келдик. Бирок Бишкекте бир аз орус тили басымдуу болгон үчүн, ооба, ошол себептен элдер менен кыргыз тилинде сүйлөгөн кишилерди таппай калдык. Анан барсак базарда булар чет элден келгендер деп автоматически түрдө биз менен орусча сүйлөп калды элдер. Сиздерди түшүнсүн деп алар орус тилинде кайрылып жатышты,
Бирок мен өзүмгө принцип кылып, мен кыргыз маданиятыны, ата журтумун салттарыны сактайм деп, үйрөнөйм деп, мен принцип кылып элдер менен кыргызча сүйлөп калдым да. Эң сонун. Анан сиз ушул кыргыз жер суу аттары боюнча дагы өзүңүз баягы эмгектерди жазап, мына буюрса китеп кылып чыгарсам деген тилектериңиз бар экен. Бул сиздин кесибиңизге байланышкандан улам ошол ишти баштадыңызбы же кандай? Бул иш эмгектер боюнча сүйлөп айтып берсеңиз. Кыргызстандын 7 облусунан жер суу аттарына байланыштуу уламыштарды топтодум. Аябай кызык маалыматтар бар. Түркия менен Түркиянын фолклору менен окшоштуктар аябай көп экен. Көптөгөн уламыштарды жыйнап, анан илимий көз караш менен азыр изилдеп, баарыны бир китеп формасында чыгаралы деп ниет бар. Ушул ниетимиздин биринчи максаты азыр глобалдашкен дүйнөдө жашайбыз да. Технологиянын таасири менен бүт улуттук балыктар жоголуп кетет. Бардыгынын элинде телефон. Ошол себептен ата-энелер жомок айтпай, чоң аталар, чоң апалар жомок айтпай, баарыны телефон аркылуу, интернет аркылуу балдар үйрөнөт. Ошол себептен биз улуттук балыктарыбыз жоголуп кетпесин, унутулуп кетпесин деп келерки муундарга ташыялы, анан башка түрк элдерине дагы кыргыз маданиятыны, уламыштарыны жеткирели деп ошол максат менен иштеп атабыз. Сиз өзүңүз анан мынакей ушул 7 облустан чогулттук уламыштарды деп калдыңыз. Кыргызстандын кайсы жерлеринде болдуңуз? Барып көрдүңүзбү? Ооба, Кыргызстандын Ысык көл Ысык көлгө барып келдим. Анан Чүй облусунун көп жерлеринде, Таласта, ош жактарга барып келдик. Жакшы, бул баягы биз ар бир Кыргызстандын ар бир жерин касиеттүү, Ысык көл касиеттүү, Талас жери касиеттүү, Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын дейбиз да. Сиз ошол изилдеп жүргөн мезгилдерде кандай бир мындай кызыктуу маалыматтарды алып, кызыктуу нерселерге жолуктуңузбу, байланыштыңызбы? Кызыктуу нерселер Кыргызстандын бардык аймактарынын өзгөчө бир жакшылыгы, өзгөчө бир кызыкчылыгы бар да. Бирок мен уламыштар жөнүндө изилдегенде Кыргызстандагы эң сонун байлыктардан, эң маанилүү байлыктардан болгон Айгүл гүлү менен Түркиядагы Батман деген бир шаар бар. Батман деген шаардагы гүл дагы окшош экен. О да анын аты дагы ыйлаган келин. Алардын түрдөрү дагы окшош экен гүлдөрдүн, тюльпандардын. Анан окуялар дагы окшош экен. Аябай таң калып калдым. Чындыгында эле Түркияга барсаң, баягы тюльпандар көз жуусун алат. Абдан баягы гүл деген адамдын көңүлүн көтөрүп, көңүлүн алат эмеспи? Тюльпандардын түрүн көрөсүң. Анан Айгүл гүлүнүн тарыхын сиз барып жанынан көрдүңүзбү Айгүл гүлүн ошо Баткенге? Же ошол китеп аркылуу уламыштарына таяндыңызбы? Уламыштарына таяндым. Анан бул биологиялык китептерден, экологиялык китептерден дагы изилдесем, бул азыр Голландияда аябай популярдуу да бул гүлдөр. Голландияга байыркы Осман мамлекетинен ташынып кеткен. Осман мамлекетине дагы байыркы түрктөр Орто Азиядан, Теңир тоонун этегинде жашаган элдер Теңир тоодон алып кеткен деген маалыматтар бар. Бул бүт дүйнөлүк бизден алып кеткен экен. Бүт дүйнөлүк илим постлар дагы Теңир тоонун анан Памирдин этектеринде чыккан гүл деп далилдеген. Туура айтасыз. Анан жаңгакты дагы мисал келтирип жүрбөйбүзбү? Бул грек жаңгак деп айтып келишет. Бирок ал ушул Арсланбаб, Аксы жергесинен эле алып кетилген, бизден алып кеткен деп жүрбөйбү? Анан жаңгак боюнча да кандай маалымат алдыңызбы? Жаңгак боюнча маалыматым жок. Асланбаб боюнча маалымат бар. Ошолор боюнча дагы
мотивтер аябай окшош. Казакстанда дагы, Түркияда дагы окшош уламыштар аябай көп Арсланбек боюнча. Ооба. Жер суу аттары боюнча дагы кандай маалыматтарды мындай сизге бир таасирлентти да? Ошол сиз даярдап аткан китептин ичинде эмнелер бар? Эмнелер бар? Кыргызстандын түндүк жагындагы изилдөөлөрүбүздө байыркы Түрк мамлекетинин Енисей деген жактагы адат салттар менен, байыркы тарыхый маалыматтар менен аябай окшош экен. Уламыштарда табылган салттык өзгөчөлүктөр. Азыр бизде жарнамалык тыныгуу бар экен. Ошол тыныгууну угуп көрүп алалы. Андан кийин биз түз эфирдеги маегибизди улантабыз. Шынын айтсам үйдүн кожоюну менмин. Бирок Мегакомдун Мегахом тарифи чыккандан бери үйдөгүлөрдүн көңүлү сыналгыга, ыкчам интернетке, телефон менен сүйлөшүүгө бурулуп калды. Бирөө бүгүн мени эркелетип сылайбы же жокпу? Кептин баары Мегакомдун Мегахом тарифинде. Бул үйдөгү сыналгы, интернет жана мобилдик байланыш. Адамдар, мени менен кеңешип койсоңор деле болмок. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда. ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8-де ыңгайсыз суроолор теле долбоору чыгат. Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube'дагы каналынан жана Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз. Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Түз эфирдеги сыйлуу коногубуз бар. Коногубуз тууралуу да бир тааныштырып маалымат берип кетели. Айта кетели, мына Кыргыз-Түрк Манас университетинин түрк тили боюнча мугалими Хусейин Сатыжи оглу келип отурат. Биз менен маек кылып атат, кыргыз тилинде сүйлөп атат мынакей. Абдан кубанычтабыз, кыргыз тилинде башка улуттун өкүлү ошол сенин тилиңде сүйлөп турса, бир жагымдуу, сыймык болот экен. Анан айтсаңыз, дагы ушул Кыргызстан сиздин бир канча жыл болду жашаганыңызга? Анан мына ушул жактан үй бүлө күттүңүз, үй бүлөлүүсүз, биз билгенден. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Кыргызстанда эми каласызбы же кандай кетейин деп атасызбы дегим келип турат. Үй бүлөнү бул жактан күткөндөн кийин деген ойлорго барып атам да. Ооба. Биз мен Кыргызстанга келгенге 14 жыл болуп калды. Буякта университетти бүтүп, буякта иштейм. Буякта үй бүлөмдү таптым. Балдарыңыз бар? Балдарым бар. 2 кызым бар. Жубайым татар элинден, Казан татар элинден. Жалал Абад облусунан? Да, Жалал Абад облусундан. Жакшы, бизде айтып коет, аял алсаң татардан, чыкпайсың такыр катардан дейт. Айгып жагып жүрөсүң дейт. Анан жакшы, кут болсун. Негизи сиз түрк тилинен сабак берип атпайсызбы кыргыз балдарга? Анан кыргыз кыз уландар кандай бат өздөштүрөт бекен, кандай кабыл алат экен? Кыргыз жаштары тилди тез өздөштүрөт экен. Биринчи келгенде алар, биринчи укканда түрк тили аларга балким алфавити башка болгондон чет тили катары келип калат. 2 айдан, 3 айдан кийин алар бул кыргыз тилинде да ошондой ошол мыйзам түрк тилинде ошондой кыргыз тилинде бир тез өздөштүрүп калат. Өз тили катары. Негизи тил өздөштүрүү бир карап көргөндө оңой эмес, мындай карап көргөндө. Анан ушул үйрөтүүнүн дагы ыкмалары барбы? Жеңил үйрөнүүнүн жолдору кандай? Жеңил үйрөнүүнүн жолдору бизде жаңы методдорго карата биз тил үйрөтүп атабыз.
бизде окуп түшүнүү, угуп түшүнүү, анан сүйлөп көрүү, жазуу түрүндө сабактар болот. Бул 4 ыкмада аткарылса тил жакшы үйрөнүлөт. Жалгыз гана киши окуп жүрсө аны унутуп калат. Биз жашоодо колдонгон тилди үйрөнө атабыз. Өз керектүү болгон тилди 4-үнү дагы тең, 4 тармакты дагы тең үйрөтүп калганда унутулбайт деп. Ошол демек баягы үйрөнүүдө ошол эле учурда сүйлөөнү дагы кошо, сен менен баарлашып маектешкен адам болушу керек. Сөзсүз түрдө. Анан күнүнө ошол сөздөрдү жаттап баягы кайсы сөз кайсы маанини түшүндүрөт, ошол да сөздүк дагы жатташ шартпы же кандай? Сөздүк жатташ мисалы кыргыз балдарына кечкеле эмес сөздүктөн окуш албетте керек. Бирок колдонгон сөздөрдү киши кандай жашоо жүзүндө колдонуп үйрөнсө, ошону унутпайт. Бирок жөн эле жаттай берсе кыйыныраак болуп калат, сүйлөшүп үйрөнүүгө, өздөштүрүүгө. Сиз кыргыз тилин айтып коюшат да, кыргызча үйрөнүш кыйын деген сөздөрдү угамын мен. Кыргыз тилин так үйрөнүп кетүү татаал дейт да. Чын эле ошондойбу? Кыргыз тилини же түрк тилдерин үйрөнүш менин оюмча ошончо да татаал эмес. Башка тилдерге салыштырмалуу кыргыз түрк тилдери жеңил деп айтасыз. Менин оюмча математикалык бир тил. Өзүнүн ыкмалары бар, низамдан тышкары немелери жок, эрежелери жок. Чеги жок. Чеги жок. Анан түрк тилдери дүйнөнүн эң бай тилдери да. Биз Кытай чебинен Адриатикага чейин, Европанын ортосуна чейин бардык жерде жайылып калган бай бир маданиятка ээбиз. Биздин ата бабалары мына ошондуктан баягы эми түрк тили түбү бир тил десек жаңылбайбыз. Анан жана айтып кеткендей ушул биздин жерибизде жашап аткан башка улутка дагы, өзүбүздүн кыргызга дагы эмне деп айтар элеңиз, ушу кыргыз тилин үйрөнгүлө деппи, кандай дейсиз? Менин оюмча бир мамлекетте элдердин баары бир тилде бири-бирини түшүнүшү керек. Ынтымак үчүн тил биринчи жол дейм да. Байлыктарды келечекке ташыган үчүн да, мамлекеттин эгемендүүлүгүн сакташ үчүн да тил биринчи эреже дейм. Бул башка элдердин өкүлдөрүнө, башка улуттан келген кишилердин баарына да өзгөчө бир программа түзүлүп, өздөрү дагы аракет кылып кыргыз тилине үйрөнсө, менин оюмча Кыргызстанга дагы өздөрүнө дагы аябай жакшы болуп калат, пайда болуп калат. Баягы элибизде айтылат да, канча тил билсең, ошончо дил билесиң деп. Демек ошондо сиз учурда Кыргызстанга келип, кыргыз тилин үйрөндүңүз, анан үйлөнүп, үй бүлө күтүп, жубайыңыздын тилин түшүнүш үчүн орус тилин дагы өздөштүрдүңүз. Азыр үй бүлөдө 3 тилде сүйлөшөсүздөр. 3 тилде сүйлөшөбүз, ооба. Бирок менин көз карашымда ошондой бир нерсе бар. Биринчи эне тилини сыйлаш керек. Башка тилдер чет тили катары үйрөнүш керек. Илим алууда, билим алууда, мыйзамдарда, кагаз жүзүндө, мамлекеттик иштерде баарында бир тилде сүйлөшүш керек. Эне тилди колдонуш керек. Эне тилди биз сыйлабасак, биз колдонбосок, ким коргойт, ким колдонот? Туура айтасыз, мынакей ошон үчүн эң биринчи эне тилди билиш керек экен, кыргыз тилин билиш керек экен, андан кийин латындын тилин билиш керек экен, андан кийин катындын тилин билиш керек экен. Тилин таап атпайбы? Биздин коногубуз мынакей жубайын тилин дагы коргоп, аны да сүйлөп атат. Анан биз Кыргызстанда жашап атабыз. Биз кыргыз тилин милдеттүү түрдө билишибиз керек. Айтып коет го, сен кайсы жерде жашасаң, ошол элдин тилин сүйлөп, сүйлөшүң керек депчи. Анан дагы канча Кыргызстанда болом деп ойлойсуз?
Кыргызстанда жумушубуз улантып кетсе, ден соолугубуз улантып кетсе, Кыргызстан биздин жараны болуп калышыбыз мүмкүн. Жараны болушуп калышыбыз мүмкүн. Кыргызстан биз өз мекенибиз катары сыйлайбыз, сүйөбүз. Биздин ата бабаларыбыз да бул Орто Азиядан Түркистан, байыркы Түркистандан көчүп кеткендер да. Ошол себептен биз буякты чет мамлекет катары, чет жер көрбөйбүз. Биз өз жерибиз, туугандарыбыздын жери катары көрөбүз. Жакшы, анан сиз айтып кеттиңиз азыр сөзүңүздө ден соолугу болсо деп атасыз да. Эми Кыргызстандын абазы, суузу таза деп келебиз да. Кандай экен баягы алсырап келген адамдар алты эле күндө сергиген, арыктап келген малдарын алты эле күндө семирген дейт. Андыктан Кыргызстандын абазы, суузу кандай экен? Кыргызстандын абасы, суусу, жаратылышы аябай жакшы, кооз. Кыргызстандын бийик тоолорун көрүп, байыркы ата бабаларыбыз ат сүргөн жерлерди эстейм. Алар кандай бул дарыялардан аттарынан суу ичирсе, кандай жайлоого көчсө, ошолорду элестетип ден соолукка дем берет. Кубанам да. Ден соолукту чындайт. Чындайт да. Эң сонун. Дагы кандай пландар бар? Биринчи планым Кыргызстанда ишимди жакшы улантып, Кыргызстанда мекенini сүйгөн, тилини сыйлаган, келечектен үмүттенген балдарды тарбиялоо, жетиштирүү максатым бар. Бизге жылына балдар келет. Кыргызстандын 7 облусундан балдар келет. Кыргыз-Түрк Манас университетинде биз кыргыз тилинде жана түрк тилинде сабак беребиз. Бүт билим тармактарында, бүт илимий тармактардан, инженерия тармагында дагы, тарых тармагында дагы баардыгында кыргыз тилинде биринчи. Анан бул Түркиядан келген балдар, түрк балдарга кыргыз тилин үйрөнгүлө деп айтасызбы? Албетте. Алар дагы сөзсүз үйрөнүшү керек. Биз катары, мен дагы өзүм буяка келип кыргыз тилини үйрөнгөнмүн да. Алар да кыргыз тили сизге чет тил эмес, кыргыз тили өзүңүздүн тилиндей жакшы кыргызча үйрөнгүлө, келечекте керектүү болот. Биз 25-30 жыл мурда Түркия кайсы жакта, Кыргызстан кайсы жакта элдер биришчү эмес да. Азыр кандай бир мезгилге келип калдык. Кыргызстан менен Түркиянын мамилелери аябай жакшы болуп калды. Байыркындай бири-бирибизди таанып, соодалашып, кызматташып, орток бир келечекке кадам таштайбыз. Ооба. Эми буюрса мынакей биздин убактыбыз чектелүү болгондуктан баягы убакыт бүтүп баратат. Негизи Кыргызстанга келип, кыргыз тилин үйрөнүп, эмне таптыңыз? Кыргыз тилини үйрөнүп, ар мамлекет, ар киши үчүн бир кызыкчылык болот да. Мен үчүн маданият, тил, тарых аябай кызыктуу нерселер. Мен Кыргызстанга келип, кыргыз тилин үйрөнүп, өзүмгө жаңы бир жол таап калдым. Мен байыркы тарыхый эстеликтерди окуганда, фольклорду изилдегенде, кыргыз тили мага бир көпүрө катар болуп калды. Байыркы түрк маданияты менен, орток маданиятыбыз менен мен үчүн аябай жеңилдик болуп калды бир түрколог катары. Эң сонун. Сиз калоо тилегиңиз болсо, биздин мынакей сизге мүмкүнчүлүк айтып өтсөңүз болот. Менин жаш муннардан бир кеңешим бар. Өз тилиңизди өз намысыңыздай сактаңыз. Келечекте эркин анан жакшы бир жашоо үчүн тилибизге кызмат кылалы. Биринчи өзүбүздөн баштайлы, өз үй бүлөбүздөн баштайлы. Анан биз куртулсак, мамлекет куртулат дейм. Баракелде, бар болуңуз. Айтканыңыз келсин, чындыгында үй бүлөдөн башташыбыз керек. Сизге ыраазычылык билдиребиз, биздин студияга келип маалымат бергендигиңиз үчүн. Буюрса, дал ошол сиз изилдеп жаткан жер суу аттарынан дагы китебиңиз чыгып калса, окуп биз дагы маалымат алабыз, салыштырмаларыңызды деп үмүт кылып туралы. Ошол күндөрдө дагы жолугушабыз деген жакшы ниетибизди билдиребиз. Ыраазычылык сизге.
Рахмат. Баракелде, бар болуңуз. Ошол кыргыз тилин башка улуттарга дагы үйрөтүп, дайыма кыргыз деген тилдин байыта бериңиз деп айтат элек. Буюрса. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Кутман таң программасынын түз эфирдеги чыгарылышына ортоктош болуп жатасыздар. Биздин болсо программабыз мындан ары улантылат.